Assalamu алейкум достор. Биз бүгүн 8 май 2025 жыл. Биз азыр Чоң Карабур айылындагы дачада турабыз. Бул жерде мынакей бүгүнкү бир жакшы бир аксакалдардын иш-чарасына күбө болуп атам. Жалпы Айтматов районундагы аксакалдуу аталарыбызды чогултуп, бул Айтматов районундагы ошо ардагерлер кеңеши Куран окутуп аткан экен. Ата-бабаларыбызды эскерип, согушта курман болгон аталарыбыз, жалпы ата-бабаларыбызды эскерип, аябай бир жакшы чара болуп аткан экен. Албетте жакшы иштерди жайылталы деген максатта видео тартып бөлүшөм го. Мынакей бүгүнкү аксакалдарыбыздын дагы иш-чарасын бөлүшөйүн деп келип калдым. Мен Аден аке чакырды эле. Бүгүнкү иш-чара боюнча сизге бир эркин микрофон берейин. Мынакей аябай жакшы иш-чара болуп атат. Аталардын жүзүндөгү жылмаюу, кубаныч, мынакей бул жерде бири-бирин көрүшүп, бир диалог алышып, бир жакшы иш-чара болуп атат да. Мына ушул боюнча айтып берсеңиз аке. Рахмат. Мына өзүң көрүп атасың. Мына мен да абдан чоң кубанычтуу болуп атам. Себеп дегенде мынагы эстеп отурсаң, азыр эстеп отурсак, мына 80 жыл болуп калды. Ата-бабалар канын, жанын берип, элим, жерим үчүн деп ушунчалык нетип келгендерди азыр эстеп отурсаң, Кудай анын бетин арыгызын, аны биздин кыргыз элибизге бербесин. Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Мынакей абдан Кудайга шүгүр, биринчи жолу ушу район боюнча ушу Айтматов районунун аксакалдар ардагерлер кеңешинин нези менен ушинтип уюштуруп, жакшынакай кылып аксакалдардын башын бириктирип атабыз. Мына шүгүр бул менен кошо Чолпонбай Баатыр атабыздын дагы неси эстелиги ачылды. Бүгүн биздин районда абдан жакшылыктар болду. Бул биринчиден. Экинчиден мынакей биздин Талас областынын өкүлү, президенттин өкүлү Ермат Жумаевич да келип мынакей ошол нелерге катышып, мына бизге да катышып, жакшы каалоо тилектерин айтып кетти. Үчүнчүдөн мына биздин бийликтин башында отурган президентибиз Садыр Нуркожоевич, Коопсуздук комитеттин төрагасы Камчыбек Кыдыршаевичтин иштеген иштери, Кудай кааласа, мына Ермат Жумаевич айтып кетти. Тиги Суусамырдагы аркадан баштап чек арадагы чейин жаңылануу болот деп. Мына бул деген абдан сонун нерсе. Буга чейин мындай нерселер болгон эмес да. Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Абдан Кудайга шүгүр. Мен сүйүнүп атам. Эмнеде көп аксакалдар, бири-бирин көрүшпөгөн аксакалдар көрүшүп, тааныбаган аксакалдар таанышып, буга абдан ыраазы болот. Силерге рахмат. Мындан ары дагы мындай нерселер улана берсин. Ынтымагыбыз арта берсин. Кыргыз элибизге жакшылыктар көп болсун. Мына быйыл Кудай кааласа жакшылыктын жылы деп койсок да болот да. Себеби стройка жагы, жолубуз, асфальт башталып атат. Бул тарыпта калат. Талас областы боюнча жакшы болуп атат. Жакшы болуп атат. Чоң долбоорлор келип атат. Абдан сонун жана 7 проект деп айтып кетти Ермат Жумаевич. Акимибиз айтып кетти мынакей проекттер. Ушулар Кудай кааласа ишке ашсын. Бүгүнкү окуткан Кураныбыз кабыл болсун. Тилеген тилектерибиз кабыл болсун. Рахмат силерге. Жакшы, эң сонун иш-чара болуп атат. Анан уюштуруучу сиздерге мынакей уюштуруучу топко ыраазычылык билдиребиз. Бул эми мынакей эч кимдин мындай жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн же болбосо бир жеке адамдардын спонсорлук негизинде эмес, ушунча адамдардын башын 100дөн ашык, 100гө жакын болуп калды. Ошондой болуп калды. 100гө жакын ушу аксакалдарыбыз келип бүгүнкү күндө мынакей Куран окутулуп, ата-бабалар эскерилип, бул жерде бир жакшы сөздөр айтылып, бири-бири менен маектешүү болуп, бир жакшы иш болуп атат. Ушундай иш-чаралар эле боло берсин, аксакалдарыбыздын ортосунда ынтымак болуп, өсүп өнүгүү боло берсин. Сиздер дайым ушул бир батаңыздарды эле берип турасыздар аксакалдарыбыз. Тура эле. Элибизде өсүп өнүгүү боло берет буюрса. Рахмат. Мынакей областтан келди. Мына канча аксакалдарыбызга наградалар, медалдар тапшырылды. Бул деген аксакалдарыбызга дем. Албетте. Күч берип Кудай кааласа. Мен ошону байкадым. Мындан ары да жакшылыктар боло берсин. Рахмат. Сиздерге ийгилик, ден соолук болуңуздар. Чоң рахмат.